Кеченин катышуучулары Кытай тараптан келген коноктор. Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз-Кытай факультети жыл жыйынтыгын чыгарып, атайын кече өткөрдү. Мында окууда коомдук иштерде активдүүлүгүн көрсөткөн жаштар сыйланды. Кечеге Кытай ассоциациясынын өкүлү катышып, мыкты билим алган жана шарты начар 22 студентке 9000 сом өлчөмүндө стипендия тапшырды. Өкүлдүн айтымында стипендия өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын алдында түзүлгөн Конфуций институттарында билим алып жаткан мыкты студенттерге жыл сайын берилип келет. Ош мамлекеттик университетинин Конфуций институтунун студенттерин, бүтүрүүчүлөрүн келечекте жумуш менен камсыз кылуу биздин негизги максатыбыз. Ошондой эле ар тараптуу проекттер менен, ошондой эле иш-чараларда ушундай катышып кызматташып турсак деген ниеттерибиз бар. Мындан сырткары Кыргыз-Кытай факультетинин 13 бүтүрүүчүсүнө да 9000 сомдук стипендия айгарылды. Бүтүрүүчүлөр жыл сайын аракетчил жаштарга өз эсебинен стипендия берип келишет. Бул демилге 7 жыл алдын түзүлгөн бүтүрүүчүлөрдүн ассоциациясынын демилгеси менен ишке ашып жүрөт. Кыргыз-Кытай факультетинде 2017 жылы ассоциация түзүлгөн. Бүгүнкү күнгө чейин жигердүү иш алып барып келет. Студенттер менен тыгыз байланышып келет. Ар жыл сайын ушул биздин ийгиликтүү студенттерге стипендия менен камсыздап келатат. Иш-чарада эки тарап бүгүнкү күндөгү Кыргыз-Кытай ортосундагы кызматташуулар, билим берүү, тажрыйба алмашуу боюнча пикир алмашты. Учурда Ошмуда тараптар ортосунда эки долбоор ишке ашууда. Быйыл ошондой ийгиликтүү эки долбоорубуздун бири робототехника болсо, экинчиси Кыргыз-Кытай компаниялар менен биргеликте биздин баягы таштандыны кайра иштетүү заводу дегенибиз дагы ошону ишке ашырууда биздин ушул факультеттин кесиптештерибиз ошол факультет иштеген чоң жардам беришти да. Себеби биздин Ош мамлекеттик университетинин эң негизги артыкчылыгы биз Кытай тилинде сүйлөй алабыз, Кытай тилинде өзүбүз которо алабыз. Баягы партнерлор менен сүйлөшкөндө ошондой артыкчылыгыбыз бар. Кечеде ошондой эле мугалимдер арасында өткөн сынактын жеңүүчүлөрүнө мыкты мугалим, мыкты студент, мыкты окуу класстары, кыргыз тараптын мыкты окутуучусу, окутуу курсу жана чыгармачылык курсу боюнча мыкты аталгандарга окуу жай башчысы ыраазычылык баракчасын тапшырды. Мээрим Айтмаматова, Бийгелди Абчапаров, Ошму жаңылыктары.